Марсель менен Эрке Булан беттешет. Кыргызстандык мушкер Марсель Нурланбекулу 28 март күнү Армениянын борбору Ереван шаарында Hype Fight уюмунун кезектеги мелдешинде Борбор Азиянын популярдуу мушкерлеринин бири Эрке Булан Токтар менен беттешет. Эрке Буландын ММА'деги рекорду 11 жеңиш, 3 жеңилүү. Мындан тышкары мээрисиз мушташкадагы, кесипкөй бокскадагы чыгып жүрөт. Ал акыркы кармашын 2025 жылдын декабрь айында Ташкентте өткөрүп, бокс боюнча мелдеште өзбекстандык Тимур Никулинди биринчи раундда эле утуп алган. Марсель Нурланбекулу болсо 14 беттеште 14 жолу жеңишке жеткен. Акыркы жолу ал Алаш Прайд уюмунда грэпплинг боюнча мелдешке катышып, Кипиш деген каймана ысымга ээ болгон тажикстандык мушкерди уткан. Алдыдагы эки мушкердин беттеши бокстун эрежеси менен өтөт. Мындай жагдайда кесипкөй бокс менен машыккан Эрке Булан фаворит. Мына ушул жерде эмнеге ММА эрежеси менен болбойт деген суроо келет. Ага карабастан духу күчтүү биздин мушкер акыр аягына чейин күрөшүп, атаандашты ордуна коет деп ишенебиз.